Алатоо 24-түн түз эфириндеги көрсөтүүлөрүн кеч эмес программасы улантат. Аны мен Бурулай Сурманкулова алып барам. Саламатсыздарбы. 11 апрелде 448 жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Шайлоо 28 шаарда жана 420 айыл аймакта уюштурулат. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого даярдык, кимдер талапкер болуп, кимдер добуш бере алары тууралуу программада сүйлөшөбүз. Студиянын коногу Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов. Программанын башында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо кандайча өтөт, ким депутат боло алат жана ким добуш бере алары тууралуу сюжетти көрүп алсак. Үстүбүздөгү жылдын 8 февралында өлкөнүн жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону 11 апрелге дайындоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, жергиликтүү кеңештердин жалпы саны 448 болсо, анын 420 айыл, 28 шаардык кеңештер. Аларга жалпысынан 8336 депутат мыйзам боюнча 4 жылга шайланат. Жергиликтүү кеңештердин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын негизги милдеттери шаар жана айыл аймактарынын жашоочуларынын кызыкчылыгын коргогон маселелерди өз алдынча чечүүнү камсыз кылуу. Жергиликтүү кеңештер төмөнкүдөй жергиликтүү маанидеги маселелерге жооп берет. Мэрди, айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо, жергиликтүү бюджетти бекитүү, аймактын экономикалык өнүгүүсү, жолдор жана жарыктандыруу, коомдук транспорттун иши, жарнама жайгаштыруу, коомдук тартипти сактоо, муниципалдык менчикти башкаруу, ичүүчү суу жана канализациянын ишин камсыздоо, көрүктөндүрүү, тиричилик калдыктары маселеси, курулуш жана жер пайдалануу, эс алууну уюштуруу жана башка жергиликтүү маанидеги маселелер. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун негизги өзгөчөлүгү анын мажоритардык жана пропорционалдык системада өтүүсү. Башкача айтканда, шаардык кеңештерге шайлоо пропорционалдык системасы аркылуу өтүп, анда өз талапкерин көрсөткөн партияга добуш бересиз. Ал эми айыл кеңештерге шайлоо мажоритардык системада өтүп, көпчүлүктүн добушун алган талапкерлер шайланды деп эсептелет. Ошол эле маалда жергиликтүү кеңештердеги мандаттардын саны калктын санына жараша болот. Мисалы, Бишкек жана Ош шаардык кеңештери 45 депутаттан турат. Белгилей кетүүчү нерсе, алдыдагы шайлоодо алгачкы жолу ар бир айыл округда аял талапкерлерге мандаттардын 30% орду ээленет. Ошондой эле жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуп, 21 жашка толгон, орто билимге ээ Кыргызстандын ар бир жараны жергиликтүү кеңештин депутаты боло алат. Жашы 18 жаштан жогору болгон, ошондой эле биометрикалык каттоодон өткөн ар бир жаран жергиликтүү кеңештерге шайлоодо добуш берүүгө укуктуу. Шайлоонун бардык добуш берүүчүлөргө, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн мүмкүн болушунча жеткиликтүү шарт түзүлүшү маанилүү жетишкендик. Мисалга, өлкөнүн участкалык шайлоо комиссияларынын 83%дан ашыгы пандус жана чакыруу баскычтары менен жабдылып, добуш берүү үзгүлтүксүз жүрүшү үчүн атайын кабиналар орнотулган. Шайлоого даярдык 1 айдан ашык убакытты алып, аны уюштуруу жана өткөрүү чоң чыгымдарды талап кылат. Мамлекеттик бийлик органдарынын иш аракеттеринин натыйжалуулугу шайлоочулардын активдүүлүгүнө жана эрктүүлүгүнө байланыштуу. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарына добуш берүү менен сиз жакынкы 4 жылда өз шаарыңызда, айылыңызда жашоо кандай болорун аныктайсыз. Сиздин тандооңуз бул биздин жалпы келечегибиз. Кайрат мырза, көпчүлүккө эле кызык болуш керек. Кыргызстандын шайлоо системасы деген эмне? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Шайлоо системасы бул 3 кабаттан турат. Башында турганы бул биздин борбор шайлоо комиссиясы. Ошондой эле системага аймактык шайлоо комиссиялар кирет. Анан 3-чү кабат бул участкалык шайлоо комиссиялар. Ошо бардыгы 3 коллегиалдык ушундай органдар баары бирдиктүү ушу шайлоо системасын чогуу түзөт да. Бизде канча шайлоо комиссиялары бар? Анан шайлоо округу менен шайлоо участогу кандай айырмасы? Айырмасы кандай деп? Борбор шайлоо комиссиянын системасына мынакей 54 аймактык шайлоо комиссиясы кирет. Анын ичине 2435 участкалык шайлоо комиссиялар бул Кыргызстандын ичинде. Андан тышкары чет мамлекетте шайлоо өткөзгөн үчүн 48
учаскалык шайлоо комиссия түзүлгөн. Ошо аймактык шайлоо комиссиялар болсо жергиликтүү шайлоолорду өткөзөт. Борбор шайлоо комиссия бул президент шайлоосун жана жогорку кеңеш шайлоосун өткөзөт. Учаскалык шайлоо комиссиялар болсо бул баягы шайлоо системасында баягы ылдыңкы тепкичте турат, төмөнкү тепкичте турат. Булар болсо баягы организациясын өткөзүп, баягы шайлоочуларды кабыл алып, ошо шайлоо күнгө дайынданып, ошо шайлоо күнү шайлоочулардын добушун камсыздап, добушун санап, чогуу ошо шайлоо процессин өткөзөт. Андан жакшы, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоонун негизги этаптары кандай этаптар менен шайланышат? Этаптарын айтып кетсем, эми бирдиктүү округ болсо же көп мандаттуу болсо, анда мынакей айтып кетпедимби, президенттик шайлоо болсо же жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосу болсо, бул бирдиктүү округ болуп, чогуу биздин Кыргызстан территориясы бир округ болуп эсептелет. Жергиликтүү шайлоолордо бул баягы 54 аймактык шайлоо комиссия бөлүп, ар бир округ, мисалы шаардык кеңештерге болсо шайлоо, бул бир округ болуп эсептелет. Жергиликтүү айылдык кеңештердин шайлоосу болсо, бул округту баягы шайлоочулардын санына эсептелип, пропорционально баары бөлүнөт да, шайлоочулардын санына эсептелип. Мисалы бир айылды алсак, бир айылдарда мисалы 2, 3 же 4 округ, 5 округ болушу мүмкүн. Ичиндеги мисалы 11 мандат болсо, же 21 мандат болсо, ошонун баары бөлүнөт, округ болупчу. Учаскалык шайлоо комиссиялары менен ошо чогуу учаскаларга ичинен болсо, мисалы 21 мандат болсо, 3 же 4 же 5 округга бөлүнөт, 3-4 мандаттан болуп. Абдан жакшы. Ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого кимдер талапкер боло алат? Анан азыркы ушул шайлоого бизнесмендер же алардын балдары гана талапкер болуп атат деген пикирлер айтылып келет да. Канчалык чындыгы бар? Мурдакы практикага караганда биздин мынакей саясатчылар, жогорку кеңештин депутаттары же бийликте иштеген, мисалы биздин кызматкерлер өздөрүнүн балдарын, туугандарын, мисалы өздөрү же көрсөтүшөт, же болсо балдары өздөрү баягы жергиликтүү кеңешке депутат болобуз деп ошо ниетин көрсөтүшөт да. Эми бүгүнкү күндө чек жок. Ким баягы өзүн эсептеп депутат боло алам деп баягы эл үчүн, ошол айыл үчүн же шаар үчүн кызмат кылам дегендер, ошолордун баары ниетин көрсөтүп атандашып. Мисалы Бишкектен бүгүн карасак, башында 32 саясий партия ниетин көрсөткөн, бүгүнкү күндө мына 26 партия калды. Бүгүн ошо каттоодон өткөзгөнгө акыркы күн. Ошол 26 партиялардын талапкерлери 2000ден ашып кетти. Бул эми биринчиден абдан чоң көрсөткүч, баягы демократиялык, акыркы биздин октябрда өткөн событиялардын көрсөтүшүдө эч кимге чек койбойбуз биз. Негизи 45 депутат шайланат. 45 мандатка азыр 2000ден ашык талапкер болуп. Партиялар эмнеге саны кыскарып калды? 32 башына ниетин билдирсе. Баш тартты, башында ошо 2 партия баш тартты, андан кийин ушу документтерди тапшырып атканда 1-мартта дагы ошо 2 партия алып келген жок. Кийин ошо элдик деген партия 1-марттан кийин баш тартышты да, шайлоого катышпайбыз деп. Ана ушул кимдер талапкер боло алышат, анан кимдер депутат боло ала турганы боюнча биздин эл арасына суроо узаткан болчук. Элдин пикирин дагы угуп алсак. Жөнөкөй адам депутат болот. Анткени эч кандай депутат адам негизи бир нерсени окуп, либо мындай илимий иштер эмес. Жөнөкөй адамдын канчалык мээси күчтүү, акылдуу болсо, ал адам депутат боло алат. Ага негизи күбө бар. Депутат болгум келет. Кийинки ойлорум да бар депутат болом. Бирок биринчи өзүмдүн кесибимди жакшы билип, анан кийин билбейм канча жашында, бирок азыркы ойлорумда ушу жакшы медик болсом деген медицинаны окуп атам. Эң биринчи билими болуш керек.
Анан элге менет сиңсе можно. Жөнөкөй адамды чокусу депутат кылабага кылып кетейин. Илгери биздин жаш убагыбызда тамекеде иштеген мыктыларды койчу. Мындай эмелерди койчу туурабы? Анан азыр эмне акчасы барлары депутат болот атпайбы? Жөнөкөй адам? Эмнеге болбойт? Болот. Жөнөкөй адам. Жөнөкөй адамдан чыгып атпайбы барлыгы? Жөнөкөй адамдан чыгып атыр. Жөнөкөй адам депутат болот. Барлыгы эле депутат болот, жакшынакай болсо депутат болот. Анан кийин жанагынтип бирөөдүн бирдекесин жей коюп, анан калпытча айткандар каяктан депутат болот? Андай депутат болбойт. Жакшы депутат деген ал эл үчүн иштейт. Эл үчүн иштейт. Эл үчүн иштеген үчүн ошону депутат коет да. Адамгерчилик анан дагы биринчиден билим керек. Эң жакшы негизи мыгыл сапаттардын бири керек да, адамдык сапатты жоготпоо керек биринчиден, ошо. Жөнөкөй адам? Жөн эле жүргөн адамбы? Болобу дейт. Болбойт да. Депутат болуш үчүн илим керек, билим керек. Чыңгыз Айтматов айткан го, эме айылдан башталат депчи. Аламга ачылган жол айылдан башталат. Айылдан деле депутат болушса болот, имени эле эме керекпи? Толтура айылда деле балдар бар окуган. Ошолорду колдосо болот да, эми эле акча керек эмес да. Жөнөкөй адамдардын арасында дагы билимдүүлөр бар. Түшүндүңүзбү? Ал ошо жөнөкөйлүгү менен калган. Алар депутат болуш керек, сөз жок. Түшүндүңбү? Жөнөкөй адам бар эле груб айтканда макул эмес ал. Түшүндүңбү? Макул эмес. Алардын арасында абдан акылдуу адамдар бар. Жөнөкөй адам депутат боло албайт эч качан. Эмнеге? Анын үчүн билим керек. Окуш керек. Билимдүү болсо, бирок акчасы жок болсо, болушу мүмкүн, болуш керек. Аракет кылыш керек. Жергиликтүү айыл өкмөттөрдө ошол айыл өкмөттө иштегендер уюштурса керек. Анан шаарда болсо ошо шаардык кеңеште иштеген кызматкерлер уюштурат го деп ойлойм. Жергиликтүү кеңештерге? Ооба, шайлоону ким өткөрөт? Ошо саясий эмелер да өткөрөт да. Айыл өкмөтүндө кеңешти? Айыл өкмөттөгү ошол эле өкмөттүн эмеси уюштурат деп отурсуңбу? Аны өзү ошо жакшынакай кишилер уюштурат, жакшынакай кылып. Ошо айылдын эмелери эле уюштурат делди. Жергиликтүү жок ошо. Эми менен вообще эмем жок да. Элдер шайлайт деп атпадыбы? Ким өткөрөт билесизби? Кандай ким өткөрөт? Айыл өкмөт өткөрөт да. Вакытпы примерно 1,5 ай, 2 ай болуп атпайбы, мисалы шайлоо мынчасында агитация болуп, анан мынчанча определенный ден эметкен где-то 1,5 айда созулат да. Билбейм, шайлоону бир эле күндө өткөрөт да, жергиликтүүгө. Канча созулат? Бир 3 ай, 6 айга чейин созулат болуш керек. Шайлоо убактысы канча? Бир күндө бүтө турган шайлоодо. Бир 10-15 күн даярдык болот. Мен ушуга түшүнбөй атам, мына кечээ эметтим да. Эски эме боюнча, конституция боюнча партийный список жанагындай кылып атышат. Кайра одномандатка кылып атат. Эмне кылып атышат, мен ошону түшүнгөм жокмун. Эми мына эртең 11-inde старт башталат экен. Чыксанан айтышат да, кандай жол жобосу менен эмне кылып атат. Ошол эле партиялар кирип атыптыр. Мисалы, кээ бир партиялар аттарын өзгөртүп, ак бата, көк бата деген партия болуп ашыптыр. Кайрат мырза, мына элибиздин элге суроо узатылган, жоопторун чогуу уктук. Кайсы бир айтылган пикирге комментарий бере аласызбы? Бул айтылган азыркы комментарийлер биздин жарандардын көбүнчөлөрү жакшы түшүнбөй экен да системаны. Баягы жергиликтүү кеңештерде бөлүнүп атпайбы, бир шаардык кеңештерге шайлоо пропорционалдык система менен 2012-жылдан бери ушул практика кирген. Эми бүгүнкү күнгө ошол система менен кетип баратабыз азыр. Бул 28 шаарда пропорционалдык система, баягы партийный система менен кетип атабыз да. Бул баягы шаардык кеңеш болсо, мини жогорку кеңештин күзгүсү болуп атат да. Ичиндеги фракциялар бөлүнгөн, көпчүлүк коалициясы бар, азчылык коалициясы бар, баягы бюджетти карап атканда азчылык коалицияга берилет деп, ушу мини парламенттин основалары жазылган да. Айылдык кеңештерге өз-өзүн көргөзгөнгө, мисалы, өз-өзүн көргөзгөнгө партияларда да мүмкүнчүлүк бар чыгаранга,
өз жарандарга да бар да. Эми көбүнчө партиялар убакытча жетишпей шаардык кеңештерге эле катышып атышат. Айылдык кеңештерге өз-өзүн көргөзүп самовыдвиженецтер чыгып атат да. Бул жерде ошол система менен калган. Анан шайлоону ким өткөзөт дегенде бул айыл жергесинде мындай болуп атпайбы? Айыл өкмөтпү, ошо жергиликтүү бийлик өзү киришсе, баягы ар бир айылдарда киришип, ушул жерде өз депутаттарын кайта өткөзүп, ошол жерден анан кайта айыл өкмөт болуп шайланам деп киришсе, ошол жердеги биздин жарандар ойлоп калышат да, ошо айыл өкмөттү өткөзүп атат депчи. Ал жерде ал туура эмес да. Ошо шаарларда деле ошондой да. Азыркы күндө мына биз Бишкек шаарындагы мэрия менен сүйлөштүк, жолугуп, биринчи шаардык штабта дагы административдик ресурс болбош үчүн баягы акимияттар дагы астында иштеген МТУлар дагы киришпесин депчи. Астындагы баягы департаменттер да бар да, мамлекеттик органдардын дагы бир тийиштүү подразделениялары бар. Ошолордун баары киришпесин деп мэр өзүнүн убадасын берди. Азыркы күндө мына экинчи штабты өткөзгөндөн кийин ички иштер министрлиги, прокуратура, коопсуздук комитетинин өкүлү менен чогуу жолугушуп, биз координационный группа бар бизде аймактык шайлоо комиссиянын астында. Ошол жерден добушту сатып алууга каршы кандай чараларды көрөбүз, административдик ресурсту колдонбоосу үчүн кандай чараларды көрөбүз деп, ошол маселелер азыркы күндө биринчи биздин эмеде турат, этапта турат да. Негизи ушул азыр элдерден уккандай, эми айыл өкмөт өткөрөт дегендейчи сиз айтып кетпедиңизби? Ал эми айрым жерлерде ошондой болушу мүмкүн, анан административдик ресурс колдонбошу үчүн биз сүйлөшүп атабыз деп, ошо эл арасында дагы жок айыл өкмөт эмес же жергиликтүү бийлик эмес, биз өткөрөбүз деп ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөрбү? Албетте, мынакей массалык маалымат каражаттарын аркылуу мынакей роликтер тарап атат азыр, мынакей гостелерадио компаниялар аркылуу, радио аркылуу дагы роликтерди тартып атабыз. Азыр болсо Борбор шайлоо комиссия таратып көргөзүп атабыз. Анын баарын социалдык тармактар аркылуу дагы иш жүргүзүп жатабыз. Мынакей дагы болсо айтып кетким келет, бул жерде ички иштер министрлиги менен прокуратура көзөмөлдү күчөш керек да. Бул жерде регионалдык баягы ички иштер министрлигинин, УВД, райондук баягы ГОМ болобу, ПОМ болобу баары киришип, баягы чогуу, таза, айкын шайлоо өткөзөлү деп, баягы элибизди бузбай, шайлоочуларыбызды бузбай, ушундай шайлоо өткөзөлү деп, Борбор шайлоо комиссиясын буга деле мурда чакырып келатканбыз. Азыркы күндө дагы мен ойлойм ошо ой максаттын баары ишке ашат деп. Абдан жакшы. Мына шайлоонун жеңүүчүлөрүн БШК өзү аныктайт. Ошон үчүн добуш берүүгө катышпай эле коюш керек деген дагы пикирлер бар да эл арасында. Канчалык негиздүү ушундай айтылгандар? Эми биздин бүгүнкү система азыр биз угуп жатабыз, ошо кээ бир адамдарга жакпай жатат да. Ушундай 2015 жылдан бери шайлоо системасы кардинально өзгөргөн. Баягы эсептөө урналары коюлган ар бир участкага комиссияга. Бул жерде система баягы шайлоо процесси бүткөндө кечки саат 8-де ошол жерде эсептөө урнанын данныйларын баарын эсептеп, ким кайсы партияга, кайсы талапкерге берген шайлоочулардын добушу 20-25 мүнөттүн ичинде Борбор шайлоо комиссиянын серверине түшүп, сайтка жайылганат. Мынакей азыркы күндө биз көрүп атабыз, кечки саат 9-да алдыча берилген маалыматтын баары чыгып атпайбы, канча партия же кайсы талапкер канча добуш алды деп. Кийин кол менен эсептөө бүткөндөн кийин, кол менен эсептеп чыккандан кийин айырмасы эсептөө урна менен абдан аста. Бул баягы шайлоо процессине анан кийин итогуна мындай көп таасир билдирбейт да. Ошон үчүн техникага, системага ишениш керек. Системага ишениш керек. Ошон үчүн биз баягы бизди айтып жатабыз, ушундагы баягы жергиликтүү бийликтер дагы ошол үгүт
үгүттүк эме деп койсок компаниясын өткөзүп түшүндүрүп, эми көбүнчө кишилер эле түшүнүп атышат анычы, баягы шайлоого катышкандарчы. Шайлоого катышпагандар түшүнбөй ушундай түшүнбөс сөздөрдү сүйлөп атышат да. Азыркы күндө мен ойлойм биздин процесс абдан таза, айкын. Участкалык шайлоо комиссиясы, аймактык шайлоо комиссиясы, борбор шайлоо комиссиясы жыйынтыкты өзгөртө албайт. Абдан жакшы. Мына үгүт компаниясы деп айтып калдыңыз. Үгүт маалында партиялар жана талапкерлер каалаган нерсени кыла алышабы? Аларга кандайдыр бир эрежелер барбы? Бул нерсени жасаса болот, бул нерсени жасаса болбойт деген. Сөзсүз эрежелердин баары мыйзамда жазылган. Биз мынакей азыр партиялардын өкүлдөрү менен чогуу өткөзүп, мынакей бир эмес эки жолу иш-чара көрдүк, эки конференция өткөзүп, аларга түшүндүрүп, үгүт компаниясына шаарларда 12 марттан эртеңден баштап старт берилет. Анан баягы межнациональный, межрегиональный ушундай призывдер болбош керек. Баягы элди уруштуруп, региондорду уруштуруп, ошондой көп чектелгенде бирөөнү жамандап дегендейчи. Өзүнүн программасын көргөзүп, жашынакай мынакей буюрса жакында теледебаттар болот, ошол жерден бирөөнү жамандабай өзүң программаңды айтып, кандай программа бар, мисалы шаарды кандай жаңырта аласың, кайсы жаңы программалар бар, экология боюнча, социалдык, экономика тармактарында кандай жаңы жолдор бар. Ошол программалар менен чыгыш керек да партиялар. Абдан жакшы. Анан ушул жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо кимдер добуш бере алышат? 18 жашка толгон жаран, чектелбеген, анан Кыргыз Республикасынын жараны болуш керек да. Ошо баары. Кайсы жерде катталса, ошол жерде гана добуш бере алат да. Бир чек бар, бул баягы биометриялык даныларын тапшырса, ошол биздин жарандар тизмеге кирет. Бул 2015-жылы кабыл алган мыйзам бар, биометрия боюнча. Ошол боюнча бизде азыр аз эле пайыз адам калды биометрияны тапшырбаганчы. Ошо эски паспорттор менен, баягы ID сары паспорттор менен бирөө баягы чет мамлекетте жүрөбү, тапшыра албайт, абы биздин тышкы мигранттар болуп. Кээ бирлер адамдар принципиалдуу тапшырбай атышат. Баягы биз өзүбүздүн даныларды бербейбиз деп. Бирок жакын арада эле ошо паспорттун мөөнөтү бүткөндө мамлекеттик каттоо системасына келип кайта жаңы паспорт алганда биометриялык даныларын тапшырышат. Анан сөзсүз ошол мыйзам чегинде шайлоо тизмесине киришет. Абдан жакшы. Дагы сурагым келип атат. Мына бүгүн 11 апрель, өзүңүз айтып кеттиңиз, партияларды, Бишкек шаарында катыша турган партияларды каттоонун акыркы күнү. Ооба, бүгүн акыркы күн. Анан ушу шайлоого даярдыктар, аны ушу өткөрүүгө багытталган процесстер кандай жүрүп атат? Эми бүгүн жогору айтып кеттим, 26 партиянын тизмеси бар бизде. Ошо каттоо процессин буюрса бүгүн бүтүрөбүз баарын. 2000ден ашык адамды баарын текшерип чыгып, ким Бишкек шаардын сөзсүз тургуну болуш керек. Бул 21 жаштан кем эмес, 21 жаштан жогору болуш керек возрасты. Анан орто билими минимумден, бул баягы 2019-жылы мыйзамдарга кирген өзгөртүү болчу, орто билим болуш керек да. Андан мурда биз баягы сөздөр жүрүп атпадыбы, айылдык кеңештерге, шаардык кеңештерге орто билими жок адамдар кирип кетип атат депчи. Бул баягы ошого чек коюлган да азыркы күндө. Ошол процесстин баарын текшерип, мынакей бүтсөк, эртең үгүт компаниясына чыгып кетебиз. Чоң рахмат, Кайрат мырза. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат сиздерге. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо 24-түн түз эфиринде кеч эмес программасын көрдүңүздөр. Биз 11 апрелде өтө турган жергиликтүү кеңештерге шайлоо, кимдер талапкер болуп, кимдер катыша алары тууралуу Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов менен сүйлөштүк. Көрсөтүүнү мен Бурулай Сурманкулова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.